Okuş gerek. Men dagы özüm başka biröөнүн sarayında turamын. Sarayda turgan neme Sölcan berke баягы эшикте турганга караганда 3 есе 4 есе көбүрөөк көбөйөткөн баткасын көп болот. Күндөн жаман көрөт бул өзү. Ультрафиолет. Эменин астында, жердин астында да. Ого мүмкүн болушунча мына потологун бийик кылбаңыздар баягы эменинчи. Сарайдын. Мода бираз пасыраак болсо Адам boyu жетпейді. Адам бою жетпей, портер кирип чыга турган кылып койсоңор эле болду. Анан астын стяжка кылып, мүмкүн болсо, ошол жерге баягы кара резиновый трубалар бар го. Ошодон жаткызып туруп, мындай кайрып туруп, ошол жерге теплый пол кылып койгула. Жөнөкөй эле кичине бир обогреватель коюп койсоңуздар, ошону ысытып тура берет да постоянно. Канчалык ыстык болсо, ошо кышындасы ошончолук бул көп көбөйөт да. Бир жылда бир Сөлжан 840 көбөйөт. Геврке Сөлжандар 1,5 миң штука көбөйөт. Бир Сөлжан. Килограмм тұрады? Килограммы баягы немеси кыгы 1000 сом турат. Жок, өзү. Сөлжан ошол субстрат деп коет. Ошол мына жашаган средасы 1000 сомдон. Бирок буну 1000 сомго бир эле жолу алып коесуз. Кой өткөзүп. Анан 1,5 тонна болот бир жылда сизге. Ошол көбөйүп кетет. Жетет ошол. Тана туган уруктарыңарга мындай эле берип, мисалы үчүн бизге келет. 1 килограмм 1000 сом. Сөлжан. Ооба. Уруктук Сөлжан деп койгул. Сарагөн менен аралашып. Сарагөн эмес, именно ошол жашап аткан жеринен салынат. Ол жерде бир 1,5 миң штуктан ашыгыраак Сөлжан чыгат. 30 күн баккандарда. Эмеде бизде азыр жанагы бактериальный азот көбөйүп кетип атат да райондочу. Ошонун жаңы күрөшүү жолдорунан барбы эмеде? Бактериальный ожог менен азыр ошону мына Кыргызстанда министерство ошого бактериальный ожогго каршы аракеттер кылып атат. Эми бирок буну менен даже бизден кыйын экономикасы күчтүү мамлекеттер дагы күрөшө албай атат. Ушул көбөйүп кетип атат да бизде ошого эме бербей атабыз да мындай көңүл бурбай атабыз да. Маани бербей атабыз да? Маани бербей атабыз да. Ошол барып азыр айыл көбөйүп кетип башка эмелерди да жеп баштайт. Азыр бир эле ошону менен 1,5 мыңдай баягы бактын 1,5 мыңда капкара болуп туруп, күйүктөй болуп, жана кийин тыш эме болуп турган ошол карайган жер бутак курап баштайт да. Курап атат да. О, сиздики ошондой болуп калды бит элеси. Мен алмам бүтүп урап калды. Эки катар алмам бар. 3 жыл мурун, 4 жыл мурун баскан сиздикин эки азыраак. Арстан өчө 2 жылдан Жок, бак. ал деген бактериальный ожог эмес. Ал деген курт. Анткени курт жана кабыктын алдында болот дагы. Алдын жейт. Ана эксперименттерин таштагандан кийин ошол жактан суу өтпөй калат да үстү жагы бүт баары курап калат. Ал курт, ал бактериальный ожог эмес. Бактериальный ожог өзү жанагы алмалардын эме сабактары бар го. Капкара болуп калат, бирок ал эменин алдына кирбейт. Кабыктын алды. Бул эме курт карайып. Ошол жерди ачып карасаңар, мажа-мажа момунда ак курттар чыгат, турабы? Аппак курттар чыгат. Сирке ошо бар. Жейт ошол кабыктын алып жейт. Эксперименттерин таштайчы, боксагынчы. Жок, Ана ошондон суу өтпөй калат. Анткени бүт азык только ошол эменин алдынан өтүш керек да, кабыктын алдынан деревистин үлкөн ортосуна жогору. Бул өткөндө дагы чогулуш жазады го министерстводон. Мен айттым, ушуларды канча кылабыз десем бүйтмүн. Суроо бербейт кетип калат. Эми ага семагында келет да ошого менин жеке оюм ал курт менен ошол биофабриканын габрабракон деген эмеси бар да баягындай. Зыянкеч менен күрөшө турган курту бар, ошол жейт да ошону, габрабракон деген. Ошо габрабракондон алып келип койгула. Болбосо анан кийин берки амбрисеус алып келип коюш керек. Анын күчү жетпей турганса, мына Өзбекстанда биздикинен, мисалы үчүн бизде 4 энтомофаг болсо, Өзбекстанда дагы бир 2-3 энтомофаг кошулуптур. Ошо Өзбекстан менен мамиле кылып, ошонун куртун алып келип туруп, ошону коюп көрүш керек. Эгерде ошол жей турган болсо, баягы кара этти, значит биз ону менен күрөшкө уже эффективный аракет кылсак болот да. Эми туугандар, бул жерде бир эле министерство эле чечип бериш керек деп отурганда биз алыс болушубуз керек. Министерство эртеге биз министрге алма салып берген жерибиз барбы же эртеге пайда көрсөк ону менен бөлүшөбүзбү? Мына акем отурат, канча жылдан бери кызмат берип силерге. Анан эртеге багыңар сонун болуп кетсе, буга силер бир кабар берип коесуңар, четкий болду деп айтпайсыңар даже туруп. Эми бул жагындагы бир эле министерствого жүктөй бербестен, мына ассоциация болуп ушул жерде токтогул эли биригип туруп, ушул акем айткандай мындай анализ жүргүзө эле турган башчыларды коюп туруп, ошого анан кийин ошол күрөшө турган механизмдерин иштеп чыгышыңар керек. Өзүңөр дагы приглашать эткиле, агрономдорду чакыргыла.
300 сомдон акча топтой турган болсоңуздар, ушундай сонун агроном келет, ар бириңин огородуңду карап берет да. Агроном жок, кыймыл болбойт бизде, барыбырчы. Ошон үчүн адис керек силерге. Адисти силер нанимать этип аласыңар да. Ошол жок болуп атпайбы, ошону уюштуруп алып келген киши жок да. Могу департаментке мен деле былтыр келип аттым жайы менчи. Жерди карап койгулаш депчи. Келишпейт. Жерди жанагы лаборатория жөнөтөбүз бар, өзүңөр алып жөнөткүлө дейт. Аны какта экенин билбейбиз да. Эми уюшкан Ана кумуска басып кетип атат. Тугандар, азыр биз эгерде биз өзүбүз уюшпасак, башка бирөө келип бизге жазап бербейт да. Мына эми бизге айткыла, биз силерге адис жөнөткөн аракет кылайлы, колубуздан келишинче бири-бирибизге жардам берели. Мына адамдар бардыгы, мисалы үчүн, мобилизация болуп, экономиканы көтөрсөк болот да. Бул жерде биз силердин башыңарды бириктиргени келдик. Ушул жерде Токтогул районунун эң кыйындары отурасыңар. Силерде азыр акча да бар, азыр силерде таныш дагы бар. Колуңар о Америкага жетип аткан маал азыр. Телефон менен любой жакка чыксаңар, интернет бар, изденгиле жаштар, аракет кылгыла. Биз өзүбүз ушундай бир көтөрүүгө алып барбасак, башка жактан мындай ички инвестицияны иштеткени аракет кылгыла. Мына канчалаган байлар жүрөт, акчасын батыра албай. Вот ошолорго айткыла, туган, сен мынандай ач, бир центр ач. Ошол центрде бардыгыбыз пайдаланайлы. Ошодон сен даже киреше табасың. Соопчулукта болот. Ошол барат, өзүнүн агроному бар, өзү дарылап берет, неме алат, услугасына, мисалы үчүн, бир алма башына алсын туруп, бир мисалы үчүн, бир алманы бутаган үчүн акча алат. Бир алманы мисалы үчүн медный купорос менен жууп берсе, ага 20 сом, же да бир немесе ошондой услуга ачыш керек да. Ар бирибиз өзүбүзчө жасаганда туура эмес жасап алып атабыз да. Дозасын ашырып берип атабыз. Анан дозасын ашырганда зыянкеч өлбөйт, кем болгондо да өлбөйт. Норма болгондо анан өлөт да. Күйүп те кетет. Ооба. Суроонун кечирээк келип калдым, бизге сотторго ылайыктуу, кайсы соттор ылайыктуу экен, не тиксек болот, анан сервисинный эмне алсак болот, канча акчасы, анан лабораториянын топурак кайдан Оштоп Кашкар кыштакта текшерди. Вайн Антоновкада. Бишкекте Манас университет. Эми аны мындай. Вайн Антоновкада да бар. Аны мындай. алган Аны адресин алып туруп өзүңүздөр апарбасаңыздар бизге акча бөлүнбөйт. Мына эми айтып атпайбы? Департаменттин определенный гана кишилери бар. Просто гана контакт эткенге жардам бере алабыз бизчи. Анан шурпология менен заниматься этип, шурпол жанагындай эмени уруп, гильзаны уруп, анан ошол гильзаны апарып тияка тапшырып, анан айтат. Мындай. Анын адресин гана бере алабыз биз. Калган уже Ошол адрестерге керек, мен билбей эле жүрөм, каяктан өтүп көрөм, эмне кылам? Кашкар кыштактан Вайн Антоновкада өтүп. Манас университетинде анан институттеринде деле Бишкек. Мына азыр туугандар баягы айтып аткан сөздөрүбүздүн баардыгы мынага жазылып атат. Анан буну биз YouTube каналым бар мен, Абдулла Ташевич Айыл чарба каналы деп. Ошого жүктөп коёмун, анан ошол жерден подробно көрүп анализ кылагыла. Айтып аткан сөздөрдү. Вообще bizde tiket deseler almadan tigeriz. Anarlar tigi atar, tigiler tigi atar. Özü negizi Kırgızstan yer şartı men Kırgızstan boyunca aytpayım. Alma ıskölde jakşı olur yani. Örüp batkende jakşı olur. Bizde de bolat bardığı. Bирок өсүмдүк, адам, малдын мындай өскөнү бардыгы эле bir принципte болот экен. Эң биринчи бакты өстүрүш үчүн 3 зона болот. Горный, анан кийин бийиктик. Ошол кайсы жерде кайсы өсүмдүк жакшы өсөт, ошол жактан тиги туура айтып атат. Ошонусун алышыбыз керек экен да. Толук өрүктү неметпей мындай алмаштырып башыбыз керек да. Маселечи бий керек да. Кээде суроо берип болот. Баягы Токтогулда эмне ылчылар, сөзмөрлөр көп чыгат деп. Өсүмдүктө эле мен ошол билбейм, мен доказать, но какой-то бир 900 000 метрде жашаган адамдар ошондой болот экен, сен бирөө ишенип калды. Мен машалла айтып койдум. Оказывается, баткенде ылдыйраак, анан немеде мындайраак, анан кумак, анан тиги ул дегендер бар да. Ana şamaldagı көп rolda oynayıp, bir koktun içine bir şamal var da bir şeyler bulup diyor, büyük bir tehdit. Karaş, mınday çatan klasterini seyaptı degenge,
muna yerge bolat degen spesialistler anıqsap, analizini berip, en negizli men Batkendik bürögö suroo berdim. Sizler taza sekretinglerdi aytып aytmasыңар болот. Men bu izildep nemet көргөндө. Akede. Sizler toktolup cem berbeysingler. Cem berbeyle oturuveresiңер. Uağında su verbeysingler, cem berbeyle. Cem'in ne? Cem'in ösümdük mü cem'in? Oşundagı balans taş gerek. Egerde, например, fosfor, kali, azot. Egerde şu üç balans, üç darin bürön balansın bozup göbürök berip koysan, büt teskeri ketedi eken. Ar bir 2 жылдыкка мындай бериш керек, дегенге мындай бериш керек. Эмне оголе 10 жыл окусаң деле баары сиңбейт экен. Анча билип калат экенсиң. Эмне демек? Демешин, мына балдардын сунушу туура эле таракени алып көрүнгөнү сурабай билгенибиз билбегенден билбеген кишилер деле кээде мындай болот деп кое берет, ошону жасап алсаң анын үстүнө интернетте ар кандай неме берет экен. Бирок бедеген неме алганда мен бир нерсени түшүндүм. Алдын ала даярдайт керек экен. Анализин алып, жемин берип, немесин казып, суусун келип, мындай жатканда пландаштырып туруп, анан Куда деп туруп, дуа кылып туруп башташ керек экен. İnşallah. Чыгымдан качпаш керек экен. Чыгым болбосо керек. Биз чыгымдан кача берет экенбиз да. Ой, буга ким алып берет деп. Баланс болуш керек экен да. Канчалык чыгым болуп, ушуну эме кылсаң, мээнетти кошсоң, анан кийин Кудай ушуна баянын берет экен да. Биз жөн эле Кудай берген жердеги немени эксплуатация кылып, ошону жеп эле анан кийин аны арыктаткандан кийин ошону таштап коюп атабыз. Эми эмне демекмин, жакшы ушундай идея менен келипсиңер, ассоциация түзөлүп, мынтайлы деп жакшы ийгилик кылып кетем. Билгенин билбегендериңе айтып, чогулуп биригип неметсе, бир жыйынтык болот деген нерсе мен кеч келип калып, өзүм да таамайм сел. Анан полный айта албай калдым. Бирок дайыма Кудайдан жакшы үмүт менен, жакшы нерсе менен ушу чыгым кылып, аракет кылып, ынтымак болуп неме кылсаң, анда бир натыйжа болот. Оғандар бейді жақсы мәселе. Мұны бізге сіз үшінші келдіңіз, бізге консультация, жердің анализдеп, қайты минетіге бізге мен қайрақта жерім бар. Ошы еке мен бақтылым ақшында. Ошы қайраққа қандай ошоға мүнездеп, қандай міне бақты бізде. Бізге үшін мен үйде өзім эксперимент қылам. Сар топырақ. Аяқ құмдап келеді. Анан кейін мұны мен азыр үйге тіккен бір нерселер, өрік, kurma. Misal üçün bizge kurma bunu hayrat vergen bolot egen. Bizde men alıp atam, har bir tüpten azı bizde bir 30-40 kurma alıp atam har bir uyda. Kar örük bolup atam. Bizde bolot egen da, bu emede naksıdan alıp gelgen. Anan em balдар bunu örük biz janagı kak kılmayınca. Kaktı men misal üçün men gallögö işken. Men Mehmet işlerim, buna bu işler men dayım. Bu şu buna Batkenge barganda Batkendin mana ошо territoriyasында, Баткен областынын territoriyasында гана болот экен жана как кургатуу. Мисалы үчүн көлдөгө барып туруп, ошол өрүктү алып барып туруп, сиз алып барып ошо көлдөн как болбойт экен. Мына ошол мен ошо тиги Баткендин центрдеги балдардан алып барып, бияктан коңур курак кылып алып барып туруп, кайта жана ыштап, жана эмесин алып барып Баткенге кылат экен. Мисалы үчүн биздин Токтогулга ошону кылсаңыз болбойт. Эч бұл ел шартына екен. Ошон үчүн бактарды биз точно өзүбүз далилдеп тигишибиз керек экен. А өрүктөрү биз мисалы үчүн шейктен как кылабыз да. Мен өрүктү да кылдым бектенчи. Ыштап. Биздики Баткендде болбойт экен. Эч. Анткени жер шарты ошондой экен. Жана Баткендин дагы наркы кадам жайына Баткендин нар өткөнүн да болбойт экен. Жер шарты боюнча. Баткен жана центрден бер жакта жанагы кара турпак жерлер бар. Кара дөбө деген жерде айтылар. Ошолордо болот экен. Ошо территорияда андан ашкандан кийин өмө өрүктүндө соту начар болот экен. Жана жер шарт экен. Жана ошого жараша туугандар ошо ар нерсени эме кылсак да. Точно анан өз мээнетибиз мисалы үчүн бир адамдын өмүрүн алып кетет, бакты 10 жыл жүрөт, 5 жыл жүрөт. Картаясың анан. Анан артында караданы кайта бул иши алып сал десе бизге туура эмес болуп калат.
ошону эми сиздер жакшы компенсация алып жанагы карлик оймелерди тиксек деген ой болуп атат да биздечи. Эме ошо полукарлик кылып эле анан мына немени андай десем башка бирөөлөрдү ээрчий бербеш керек да. Өзүң ата бабаларың эмнени отургузуп аткан Кыргызстан боюнча эң күчтүү мынабу биздин бакман боюнча мынабу кадам Кызыл Каян жанында Үчкөргөн айылы бар билесиз. Бул Кыргызстан боюнча эң эме күчтүү жер ушул жер. Кыргызстан бак боюнча мынабу эме Үчкөргөн айылы. Бакуу Кызыл Каянын ар жагы Үчкөргөн деген айыл. Булар бүт дүйнөгө тарады уже кетип атат. Куран бар ушул жакта кетет. Анан эми ошолордон дагы гарантия сертификат менен көчөт беребиз дегендер бар. Ошону ишенсек болобу? Мындай да тууган бул көчөттү мына биз силерге сунуштап аткан көчөттөрдү уже мындай генетически запрограммированный да түшүмгө. Анан ал жерде асандыкын үсөнгө улап туруп эле бир көчөт чыгарып коюп атчы. Ону мөмөсүн мисалы үчүн сиз алып барып туруп Москвага дагы эч жерге сата албайсыз да. Аны эч ким тааныбайт. А бул жерде бул көчөттүн үстүнөн Америка иштеген. Американын Франция деп коет. Разрешенияны түрккө саткан. Оор эмес акчага. Анан ол түрк азыр чыгарып атат, европеец чыгарып атат. Инвитро лабораторияда кадимкидей на клеточном уровне өстүрүп чыгып, анан кийин баягына буландай клонированный штамп басып туруп, ошону чыгарып берет. Бул деген дүйнө жүзү признавать этип турган көчөттөр да. Буга биз ошон үчүн 2-3 доллардан төлөп атабыз да. Ал кымбат. Бул технология. Чыкты ошонун көчөтүн силер эртеге сертификаты менен эле көрсөтсөңүздөр болду, алып кете берет. Европасына дагы башка жакта калгындагы варениясына бар жана алып кете берет. А тетиги бизге кайрылбагыла. Мен көчөт сатпайм. Айтчыгал айтып коеюн. Мен рекомендация берем. Мына ушул көчөттөрдү алып отургузгула деп айтам да. Эми азыр дагы бир жолу айтып коеюн, ошол Кыргызстан боюнча азыр ошо 5 фирма ташып атат, 2 Турциядан, 3 Европадан. Азара бар Европадан ташыган, эме бар, Грен бир нерсе деген фирма бар, Алтын көчөт деген фирма бар. Европадан ташыйт. Анан Мана Саматов деген киши бар, ал Турциядан ташыйт. Анан Агроинвест Азия деп, алар болсо Турциядан ташыйт. Ошон үчүн туугандар, мына ушул көчөт алганыңарда жанагы мен айтып кеткен ошол сертификатын, фумигациясын сурап, сорт испытательный участогуна барып көрүп, анан жакшына кылып тандап алсаңыздар, ошондо адашпайсыздар. Эми Кудай кааласа бир кыска убакытта иншалла коттум ошондой көчөттөр биздин өзүбүздө чыгат. Биз дагы ошол жактан франциясын сатып алып, ошол Америкадан ошол эле редчифти өзүбүз жасайбыз. Golden Delicious өзүбүз жасайбыз, Granny Smith'ти өзүбүз жасайбыз, Кокон Гиластардан болсо Регинаны, Бигоро Бурлатты, жана Кордияны өзүбүз жасайбыз, өрүктөрдөн Фабалияны өзүбүз жасайбыз, Алмуруттан Вильямсты өзүбүз жасайбыз, жүзүм жасайбыз, шулардын баардыгы өзүбүздө чыгып баштайт. Ошон үчүн силерден кичине бир жардам. Мына келгенде, реквизиттерди бергенде колуңардан келишинче ошого которуп койгула. Анан мамлекет дагы өзү жардам берет. Буну коюп ала турган болсок 3 миллиондон 30 миллионго чейин көчөт чыгарабыз. Бир гана мөмөлүү дарактардыкы эмес, мына декоративный дарактарды да чыгарып беребиз. Декоративный дарактар мына жерде сонун болуп туруп, живой сгородко окшоп өскөн дарактар бар экен. Эми укмуш да, дүйнө жүзүндө дарактардын сорттору боюнча, эмелери боюнча эми алдыга кетип калган мамлекеттер бар. Биз ошолордон барып, урук алып келип эле чыгарып берип беребиз. Кудай кааласа. Бир гана эстетический тазалык болот, мына немеде. Курт түшпөй турган. Анан туугандар дагы бир жолу айтып кетейин. Мына айыл жеринде үйүңөргө самшит деген, вечно зеленый самшит деген бар. Ошону отургузгула. Самшит. Вечно зеленый самшит деп коет, арча отургузгула и самшит отургузгула. Ушул экөөнү рекомендация беребиз. Бул сөзсүз түрдө пайда алып келет, өтө мындай кышын жайын жап-жашыл болуп турат да самшит. Эгерде мына Барбы алам ушундан. Жолдун бойлоруна отургузуп кое турган болсок, аябай чырайлуу. Зеленый изгород сыяктуу. Каерде Дарактагы болуп өсөт. Каерде бар ушул алам мени? Немеде бар? Бишкекте бар. Бишкекте бар. Бишкекте бар. Дарактан көчөт атат. Павлония деп аябай чыгып атат. Павлония дарагы неме туугандар баягы немеге отургузгула, Павлония дарактарын баягы көчкү түшкөн жерлерге, кокту колотторго ошол жака отургузсаңыздар болот. Баягы неме баягы мөмөлүү дарак отургуза турган жерлерге
нежелательно да отургузса болот эми Узун биринчи бөлөк результатын кылып атат. көргүлө Бөлөк кылып гектерлеп атабыз Iya, bölökке kılат. гектерлеп атабыз материал кылат дагы суроо Kança günde bir su veriş gerek. жакшы Men de jana eме бар ушунча элдер. Алманы челештен канча күндө бир сугарыш керек? Же мындай жалбырагына карап эле жалбырагына кара жалбырагы билесиңер а мындай суу ичкен неменин жалбырагы мындай көтөрүлүп турат баягы суусу жок болгондо эле уже мындай түшө баштайт да карап туруп эле мындай немеге карап туруп эле ошого карап сугарат Men de bir eме бар да. Өзүм айтайын туугандар бете жалпы эле суроо сиздер менен да мен башыман өткөн эмелерди жазып атам да. Өзүм ушу агродепартамент иштейм, көп эле таанып болушуңар керек. Мен 2003-жылы 1 гектар жери бар. Мына Бакыт экөөбүз кошунабыз да. Ана мен баягы эксперимент кылып, ушу бак өстүрөйүн депти ба, кыргызда макал барбы? Атадан балага атадан балага бала калат, анан бак калат деп, Бак деген бул жакшы нерсе экен. Мен ошондон баштап эле өзүм кызыгып бакка 1 гектар жер алып, аны өздөштүргөн жер. Мындай үчкө теген, анан жартысы өздөштүрүлгөн да. Анан ар бир жылда бөлөк-бөлөк 3 жылда бөлөк-бөлөк тиктим да 30 соттуктан да. Мындай жылына жараша. Биринчи жолу мен тиктим, эмеден алып келип, чүйдөн. Ошо 17 жыл болду да. Азыр тиккениме. Превосходный, Семеренко, Бойко, анан кийин Жан атап келдим. Ар биринен бир 30 түптөн алып келдим дагы жанагы жерге тиктим да, топурагы жок, адазба сайыз таркап, жаңы технология, жаңы эме болот атпайбы? Анда мындай кызыгуу жок эле да, Кыргызда бак эгүү боюнча 2003-жыл болуш керек ошол. 17 жыл болду. Ал убакта мындай технологияны айтканда 5-6 метр аралыкта турабы? Ошо бактарда, мына азыр ошолордун бардыгы 5-6 жылдан кийин мөмө берди. Ачык эле 3-4 жылда берген жок. 5-6 жылдан кийин мөмө берди. Андан бери буйруганын жедик, карадык, дарылап аттым, жыл сайын дарылап, өзүм жегенге, туугандарга сатып аттым, буйруганын көрүп аттым да. Бирок эми азыр ошо жерде жалпы кимдин башынан өтсө, мына сурайм да, мына Арыстандан да сурадым. Эми ошолорду кыюуга туура келди. Себеби жерди ээлеп атат да, 5 метр, 6 метр. Ошону кыйып туруп, мага бирөөлөр айтты да. Ошон 1 метр тамырдан биягына азыр жана полукарликовойлорду тиксем болобу? Жана аны омкоргонго болбойт эми жана алмалардычы уже 17 жыл болуп калды да. Эми жерди да экономдоп, технология, инновация бир жакшы нерселер өнүгүү жолуна кетип атпайлыбы? Жылдан быйылкы эле жылы бул былтыртан бери эле алмага мына көңүл буруп келип атабыз да. Эми ошого бирөөлөр айтты, солярканы куюп, ким билет, кантип жок кылыш керек, тамырынын үстүнө. Анан мен жанагындай өзү суруп кетет. Ошонун 1 метр биягына менен жана карликовый азыркы эмелерди тиксем болобу? Кимдин башынан өткөн? Бул кандай кылсам болот эми? Бекер эле айттым го, илгери 5-6 метр болчу, нарына. Аралыгы 8 метрге чейин тигип койгом. Эми сону эле алмалардын үстүн кыйдырып, жылда эмете буйруганы болуп атат да. Мен эми ошонун баарын кыйып, тамырын эле алып барам. Жакып эле жана азыр 1 метр, 1,5 метр карликовый тиктеп атпайбы? Мен ошону тигейин деп атам да. Ол жерде 2-ге 3 дегенсиз. Ошондо айтты да, Америка жер ээлеп атпайбы жанагылар? Картайды. Сизге мындай 2 ким кандай мага сунуш берет? Мына сизден сураңызчы. Мындай сунуш. Сиз эгерде ошону жок кылам десеңиз, анда тамырын бул эми таркибинен сүртүлүп, сплошный жанында кайдык. Экинчиси, тигилерди кичине кыскартып туруп, бактарын кыскартып туруп, ортолоруна баягы 8 метрдин ортосуна бирден полукарликтин жайгап койсоңуз кетет. Ошону суранып атам да, мен ошону тиктеп атам. Ошо кандай кимдин башынан өткөн? Бирок сеники мен да кабыл алам. Туурабы туура эмеспи? Кимдин башынан өткөн? Эми мындайда азыр багыңыз жакшы иштеп аткан болсо, уже картайды да 17 жыл болду. Картайбай жок берип атат буйруган. Былтыр просто чиканканы жакшыртып коюң. Иә. Чиканканы жакшыртыңыз да, ачык жерге. Бага алма жакшы Америка түмүнө сонун көрүнүп турат. быйыл көрүңүз аке, быйыл кандай өзүн поведет, эгерде
түшүмү 20 тоннадан кем болса анда жоготуңуз onu. Kim oldu? Onda jogotish kerak onu. O şu jogot dedi. Nerentabildi. Jogot dedi de. 17 yıl oldu da. Tüy menen julup taşsanız hiç sebep yok. Ya hani uğur bulan da şu şaltı. Hani ortozda giriyor. Sandalye oturuyor ben lan. Ben kıyamın adamı. 17 yıl oldu. Bu jogotu da kalktı. Bulmaya kaldı 8 yıldan beri. Burun jakşı verdi. Жана сиз айтып атпайсызбы, чындыгында жана сиздин 17 жылдык алмаңызды баарын чукуп алышка тапкан каражат. İyi o ben oşondan emin Жердин atamam. баарын чукуп, İyi. баарын кашалып чыгарасыз. İyi o туп тура. Капчовка жасашыңыз керек. Химический капчовка деп коет. Жана эмен алманын түбүнө Uçsanlar mı şu gerekli yeterli. алманын түбүнө такай кырдыңыз да. Алып таштадыңыз мотопила менен. İyi. Дүмүрү калды. İyi. Ошону диаметри 8 же 10 сантиметр кылып, бийиктиги 15-20 сантиметрге чейин көзөнөк жасайсыз. İyi. Жанагы эмелер барбы? Атайын аппараттар. Анын ичине селтран толтурасыз. İyi. Селтран толтургандан кийин үстүнө солярканы куясыз. Солярканы куюп бүткөндөн кийин 1-2 жолу куясыз, ошо көзөнөк чыгат. İyi abla. Стволго. Üstüne propkanı kalk koyuz. Erте жаска чейин ал сиңет тамырлардын баарыначы. Анан эрте жаста жанагы эмелерди бар го, жанагы кашек-башек. Ошолорду үстүнө коюп жиберип берсеңиз эмен баары күйүп түшүп калат. Тамырдын баары жок болот. O bunu şunu kimde daha şunu sürüş, şunu oputları var, şunu klein nota, makinatına, hani buhardığın oğul vurur. Çaçımıza kalk. Çaçımına kalk. Ben tartıp koysanız da bir kere. Ja, alın da oydu, hani ben gördüm. Kopşaminen de, kopşaminen de. Başını öttü. Баштаганда азыр жаңы баштап атат. Жаңы башталып атат. Жаңы келип атат. Жаңы башталып атат. Эртеге мына немесинде кулактандыруу бар. Эмеде 8 февралда мына Жалалабадта Жиянын жаңы кеңсесинде ошол жерде Улан Ажы деген эме өткөзөт. Чогулуш өткөзөт. Ошол чогулушка барып, ошондон кийин баягындай показательный бак бар экен. 4 гектар ошону көрүп келгиле бар. Мастер-класс өтөт бутоо боюнча. Бутоо боюнча өткөзөт. Анан мына көчөт тандоо боюнча баардык иш-чараларды ошол киши дагы мына аракет кылып атат Жалал-Абад областы боюнча. Барып катышып келсеңиздер болот. 8 февралда көрүп келип атам да. Сулакты болуп келди, бизде болуп келди. Кочкаратада көрдүк. Анан сиз жана көчөттөрдү фирмаларды айтып атпасыз? А биз Улан Ажы менен прямо эле сүйлөшүп алсак болот ошо кишилер. Болот, ол Улан Ажы ошол өзү алып келбейт. Улан Ажы именно ошол фирмалардан алып туруп анан распространять этет. Мен 1 жылдан бери Улан Ажы менен байланышып, баары чай ичип, сүйлөшүп, пикир алышып атам да. Ооба, жакшы. Мен өзүм эшигим асты, жашап атпайм, эшигим асты. Меники 1 гектар да өзүмдүкүчү. Мен да эчтеке кылбайм. Баягы айтканда дүйнө бир түйнөгө иш отурмун. А былтырдан баштап Улан Ажы менен байланышып, анан Көз ачылды. Былтыр бир Улан Ажы менен сүйлөшкөндө шестерин алдым, 3 тонна алдым. Эми шланганы коюп тигип өзүм эле аракет кылып, мен 22 жыл Өзбекстанда жашагам. Бакытты кандай карайт, кайсы учурда карайт, буну аякта окуткан, просто баягы дүйнө менен бир түйнө коюп басып кеткен киши болчу башында. Анан эми аракет кыла баштадым да. Расатар коюн деп. Жакшы, жакшы. Сиз айтып өттүңүз. 150 сом, 200 сом, 250 сом, эң кымбаты жаңгак 300 сом. Sizge bir soru. Sizge de суроо берсе турум. Жанагы кийинки учурларда жанагы жаңактын жаңы сорту чыкты деп окуп калабыз да. Атын унутуп калдым. Бою 7 метрден ашпайт, 100 килограммга чейин жаңак берет. Ошолордун сортун биз каягынан алсак болот. Ошол фирмаларда бар. Ошонун Чандилер деген сортун эле отургузбайсыздар, анан морозостойкий сорттор бар. Фрункетте, Фруннетте деген ошолорду отургузасыздар. Ошолор жакшы болот. Жерде көпчүлүк отурат дагы мен өзүм көз карашымды айтып коеюн деп атам. Жанагы жас болду. Көчөттүн баардыгы келип жана арбас жактан келип сатылып атат да бизде. Ошонун баардыгы мисалы Кадамжай бизге караганда 1 ай эрте жас келе турган жерде. Ооба. Каерден алып келдиңиз Кадамжайдан дейт, ал болсо бүчүр ачелек болуп атпайбы? Ошолордун баардыгы алар кандай кылып сактаган? Анан биз 100 көчөт алсак мисалы, ошонун жок дегенде 40-50 өнбөй калып атат да. Көктөбөй калып атат.
жанагы курмасын аласың, анын деле ондасаң бирөө көктөсө көктөйт, көгөрүп бары эле жок болуп калат. Ошолордун баакысы, эгер ошолордун баардыгын алып эле биздин токтогулдуктар эгип аткан учурда, анда биздин бош жер калбай эле алма-бак басып кетмек бизди. Канча жылдан бери ошолорго алданып келатабыз да. Ооба. Алар болсо жанагы күстө казаба эмне кылат, тамыры курап калабы? Алып келесиң, көгөрүп турат, анан эле өнбөй калат. Өнүмү аз да. Ошол көчөт сатып аткан адамдар дагы өзүнүн көчөтүн отургузбай атат да азыр. Олар дагы фирмадан алып атат. Алар эми отургузуп алган, аны эми максат кылып сатам деп отургузуп алган, айласы жок азыр жан талашып саткан аракет кылат да. Бардыгын айтат, эртең эле жаста эле уже бере баштайт дейт. Бирок ал жалган. Туугандар, ошон үчүн өзүңөр мындай анализ кылып көргүлө. Өзбекстанга баргандар бар ушул жерде. Ошолорду көрдүңөрбү? Бир өзүнүн көчөтүн отургузуп атканын. Бардыгы ошол Европа менен Турциядан ташып отургузуп атат. Мына менин таныш баягы биз менен иштешем деген түрктөрдүн фирмасында мына дүйнө жүзү боюнча 2-3 орунда турган фирма экен, кокон гилес боюнча. Ошолордон сурадым да, быйылкыга неме көчөт бере аласыңарбы бизге бир 30-40 миң көчөт алайыл десеңер, жок дейт. Россия менен дейт, неме Өзбекстан 3 миллион көчөттү эки бөлүп алып койду. Биз эч нерсе бере албайбыз деп койду. Анан мурдагы жылы Бишкекке бардык. Анан жанагы Баха көчөсүндө көчөт алган жерге бардык. Тамырда иштират дейт калай. Тамырда иштеп, элдер сурап атат. Европадан вагондон неме түшүп атат деп атат көчөт элге. Анан мен нар жаатын бүт кыдырып барасам, нар жакта сотка менен сүйлөшүп атат. Мына Төбашудан ылдыйлап түшүп калдык, кечке барып калабыз деп. Бул жактын эле көчөтүн Европаныкы деп арасында кошуп уруп атыптыр да менин болжолумда. Мошенничество эч качан токтобойт. Маселен, телевизордон неме деп айтып атат. НДСти сырттан келген неме билет болсо таза көчөттөргө отменять кылды. НДСти алып койгон убакта, по-моему, Европадан, Америкадан келгендерди арзаныраак болуш керек да. Ооба, туура айтып атасыз. Былтыр маселен 12% арзан болуш керек. Эгерде көчөттү 200 сомдон сатып аткан болсо 12 24 сом минус болуш керек да. Ну где-то билбейм. 175тен сатыш керек да быйыл. Ылдыйраак болуш керек. Ооба, ылдыйлаткыла. Сүйлөшкүлө, барып туруп ошол фирма аштым, мойнун жулгула. Арзан берди. Былтыр жанагы азыра деген аябай эмелеп келип көчөтүн сатышты го. Жана картра сатайын контейнер менен келип, биз дагы кечирээк алып 150 сомдон алдык да. Анан бир 10 чакты көчөт алдык, полугарликтерди алдык да. Полный бир майдын этегинде эктик, эми ал убакта көчөт эле болбой атат, бирок полный өнүп берди да өзбектер. Өнүп кетет. Контейнерде ошол өнбөй туруп эмеси менен жалпы бүчүрү менен турат экен. Бир температурада турат экен, ошол жайын отурсаң өзгөрөт экен. Ошон үчүн анда фирма июндун 15-inde отургузганмын мен өзүм. Өзүм үйүмө. Бардыгы бир 20 көчөт отургузуп эле бардыгы өнүп берди да. Бирөөсү да курган. Неме болот? Био препарат болот да. Стимулятор. Трах неме? Триходермин менен биолигин. Ошол өкмөттүкү. Стимул берет да. Грипп болезндерди жок кылат. Биолигин менен триходермин жазгыла. Триходерма. Биолигин аймабыз Триходермин. 30 отканда ошондо эле зарядка кылып коюш керек экен. 300 грамм немеден фосфордон берип. Yarım kilo alanda fosfor kaseti 300 gram versen 300 kaçırayım ana silitredan gana berip Hastalığı menen birisinin ayırması ошол экен. Aka siz ne dediniz ukta kaldı. Negizi jana senin эле сөзүңө да бавка болуп атат. Сен деп койдум, кесип коесуң. Немеде негизи отургузуп аткан жерди аздык менен зарядка кылып. Туура. Ошол жакта экен кептин барды биринчи алып неметпей эле азыр алып барып эле күрөк 30 сом болбойт экен да.
такыр шашпаңыздар, жазда. 6 ай 1 жыл мурун Күздө эң сонун болот. Жерди баккыла, жерди даярдагыла, суусун бардыгын камдагыла, анан кыласыздар. Башка азыктардан берип коюш. Йогумуз бересиз да? 50 килограмм кык менен кошо силердин талаңарга 100 канча миң эме барат, урук барат да. Кырк аралаштырып барады. Кык вообще жолотпогула. Кыкты жок эле дегенде 1 жыл чиритиш керек. Кыкты. Анан кыкты чиритүүнүн өзүнүн технологиясы бар. Бааны кадимкидей мындай 4 жагы мындай бетонированный жерде анан кийин же болбосо вообще аба кирбей турган кылып үстүн жаап анан кийин эме чиңер керек да. Ооба. Çelik takıyor. Son çirik 80 gradus'ta 70 gradus'ta yanlışlar anı kompasyalaşsınız. Biyohumus kayerden azat? Biyohumus'tu özüңөр жасайсыңар. Анан сөлжан керек болсо менин баягы номеримде бар. Мен жөнөтүп берем канча болсо. Şartın özünde. Kengeş ayında. Kengeş degen ayıl. Tuğanдар. Şartın janında kengeş degen ayıl var. Ошол жерде. Bunlar da kaçıp geçti ama pazarga gelişeceklerdi. Duramazlar, köçeklerden alıp götürülüp bitmari kuravatır, götürülüp sortlarına satıştıracaklardı. Oşon için ben sizden soran hatırlam hazır sizde şu öz üstün Kırgızistan'daki pitomitler sertifikasyon pitomitlerin adresini çıkartacaksınız. Эме туугандар, эме мынандай да биз силерге азыр карлик, поликарлик көчөттөрдү сунуштап атабыз. Алар да высокорослый да. Эгерде убактым бар, мен дагы Кудай кааласа гарантия бир 150 жыл жашайын десеңиздер, беркиден эзе бергиле анда. Кеңи. Баягы высокорослый. Высокорослый. Биздики российский. Узак жашайын мен дагы. Алар 25 жылга чейин деди. А карликөлөр Ошон үчүн туугандар, азыр биз силерге эң туура направленияны берип атабыз. Мына поликарликте отурсаңыздар, уже 2-чи жылдан баштап түшүм алып баштайсыздар да. 2-чи жылдан. Биринчиси эмне болот? Эң биринчиси технический түшүм болот. Анан 3-чү жылы болсо базовый түшүм болот. Анан 4-чү жылдан уже коммерческий түшүмгө киресиңер. Коммерческий түшүм менен силер ошол баягы салган 700 миң сомуңарды уже чыгарып аласыңар да 4-чү жылы уже таптаза кылып, уже 5-чи жылы уже только силерге иштейт. Ошол неме бак 700 миң сом акча менен баштагыла. Мынандай болот. Кийин анан кийин биргелешип жасагыла. Мына бир баягы акем айтты го, бир чөлкөм, бир мөмө. Сиз дагы айттыңыз. Ар нерсени отургуза бербегиле. Мына тандагыла дагы мындай голосование коюп алма. Давай. Редчип отургузабыз, апылитили голден делешес болсун. Же болбосо Гренни Смит отургузабыз, апылитили редчип болсун деп туруп, апылитилин койгула, апылитили жок эч нерсе болбойт. Мына кокон гилас 15 жылдан бери эч неме ала албай атам деген кокон гиласчылар бар го. Ошолордо апылитили жок. Апылитил үчүн драгана желтая отургузуш керек. Апылитил үчүн мына Өзбекстандан чотур гиласы бар. Ошону алып келип отургузуш керек. Ошондо кокон гилас апыление болот. Анан кокон гиластын универсальный апылитилдерин дагы сурап атабыз. Олар дагы келип калат. Азыр мындай өсүп атат да эме технология. Бар жок сону болот. Анан кийин мына балдын баасы 500 сом болсо дагы алгыла. Себеби дегенде балчыларга поддержка бергиле. Канчалык балчы көп боло турган болсо биздин Кыргызстанда ошончолук ары көп болот. Ары көп болгондо чаңдашуу жакшы болот. Чаңдашуу жакшы болгон жерде түшүм мол болот. Ошон үчүн арычыларга ушундай поддержка бергиле. Анан кийин Измирге барып келдим мен. Баягы Сөлжан боюнча баян кылып бердим түрктөргө. Атайын чакыргандан барып туруп. Анан ошол жерде мен ошо топурак жөнүндө айтып берип, сүйлөп неме кылдым. Анан мага ошол Фиркет Түркмен деген киши ошол университетте обосновать эткен киши айтты да, немеде Кыргызстанда айыл чарба өнүгүп кеткенби деп. Мен жок дедим. Бала жөнөтпөй атасыздар дейт. Окуган. Анан билбейбиз биз кандай окутуп эмне кылса. Азыр бул жерде деди бир 500дөй казак окуйт экен. 1000дей өзбек окуйт экен, тажиктер бар экен. Согуш болуп аткан Сириядан 200 бала окуйт экен, Кыргызстандан 4 эле бала окуйт экен да. Дүйнө жүзүндөгү эң жакшы мына көчөтчүлүктү үйрөтө турган университет экен. Ошого бала жөнөткүлө деди. Бир жыл, короче, общий окуп бүткөндө 25 миң доллар акча кетет экен, Кыргызстандыкын 10 миң доллардан окутуп берели. Жыл сайын 2 миң доллардан деди да, арзандатты. Ошого балдарыңарды окууга жөнөткүлө. Ошол жерге барып окуп келсе, мына именно ушул Токтогул районунан жок эле дегенде бир 10 бала барып окуп келсин. Силердин көзүңөрдү умачтай кылып ачып кое турган балдар ошолор. Ушу багбанчылык боюнча.
азыркыдай мындай суроолорду берет, алар келдиң, неме алдың, программировать этип карай бериң деп коет, болду. Сонун болот да. Ошол үчүн кадр решает все. Мына жаштар бара тургандар барбы? Биз мына ушул группа түзүп, ошол жерде силерге финансовый помощь да кылайлы. Кандай дейсиз? Бир жылда эмне бир багбан 1000 сом берип кое албайбы? Ошо окууга бара турган адамга. Бир группада 255 адам болсок, 255 000 сом менен бир баланы окута алабыз да биз. Окуп келет. Ал жерге баргандан кийин мына 5 саат